Мына бүгүн аябай жакшы кубанычтуу кабар болуп атат. Аякы 8 бейтаповду бүгүн чыгарып, ошо ооруканадан сакайтып, медиктерибиздин баары жакшы маанайда ушу Шеметей госпиталын жаап чыгып атабыз. Эми айта кетсек, биз 47 күн иштеп беребиз бул жерде. Ушу 47 күн 4 чоң борбордук Бишкек шаарындагы чоң ооруканалардын филиалдары, мед кызматкерлери иштешти. Бул жерге эми ушул 47 күндүн ичинде 1,5 миңдей бейтапты дарылап чыгарып атабыз. Анын ичинен 300 бейтапты ошо реанимация жандандыруу бөлүмүндө дарылап чыгышты. Бул ооруну биз жеңдик деп айтсак болот. Мына жакшы кабар менен чыгып атабыз. Аякы оорулардын баарын бүгүн сакайтып үйүнө чыгарып, Шеметей госпиталын бүгүн жаап атабыз. Бирок ушу өкмөттүн жетекчилиги астында Саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлүндө күзгү кышкы сезонго даярдануу башталды. Баягы кабыл алуу бөлүмү палаткада прием кылчу элек, ошону өзүнчө зданияны карап, ошонун баарын ичин жасалгоо иштери башталды. Анан бир көйгөйлөр бар эле, ошо коронавирус менен түшкөн бейтаптар ар кандай баягы оорулар менен, кошумча оорулар менен ооруганда биз баягы кесипкөй специалисттерди шаардан чакырып, же болбосо жанакындай онлайн консультация кылчу элек, ошол кесипкөй специалисттердин баарын алып келип ошо приемныйга жайгаштыралы деген ойлор бар. Андан сырткары ошо лабораториябыз жок эле, ошол лабораторияны жасайын деп атабыз бул жерге. Андан сырткары баягы кээ бир тез аралык ичинде ачылып калгандыктан баягы кээ бир корпустарыбыз баягы санитардык нормаларга жооптошо эмес эле, ошонун баарын түзөп жасап, экинчи күзгү кышкы сезонго даярдайлы деп атабыз. Эми болбой эле койсун, бирок даяр турганыбыз жакшы да. Ошон үчүн ошол иштер башталды азыр. Поступила прошлую пятницу. 6 число. Ага. Сейчас вроде ничего, нормально. Огромное спасибо всем врачам, всем сотрудникам этой больницы. Большое спасибо. Дай Бог им счастья. Дай Бог, дома у них всегда все было нормально. Станцияда иштегенибизге уже 12-июндан баштап иштедик. Врачтарга терең ыраазычылык, менин коллегаларыма, санитарка, медсестраларга канчалык оор күндөр баштан өтсө дагы, кандай оор шарттар болбосо дагы тикеден тик туруп бейтаптарды айыктырышты. Ооруну жеңдик. Ошого чоң рахмат.